Саламатсыздарбы, менин кадырлуу катталуучуларым, сиздерге мен бүгүн трансформация курсунун негизги программалары жөнүндө айтып берүүнү чечтим. Трансформация курсу өзүңүздөр көрүп тургандай жашооңуздарга шамчырак боло алат. Анткени курста биз жан дүйнө дарысын сиздерге беребиз. Анда эмесе кеттик. Менин атым Узаткан Жусупова, мен кванттык психологмун. 2 жылдан бери мен кыргыз элинин жан дүйнө дары кери болуп келе жатам. Анда эмесе караңыздар, бул жерде трансформация курсу биз 60 айга узарттык бул курсту. Буга чейин трансформация курсу 45 күн гана өтүлчү болчу. Көптөгөн катышуучулардын суранычы боюнча жана алардын результаттары андан да көп болуш үчүн биз 60 күнгө узарттык. 15 күн жөн гана бонус катары кошуп бердик. Мен трансформация курсунда бир жумада 2 жолу сиздер менен 5 саат бою диагностика жана мини разборлорду жүргүзөм, суроо жооп берем. Жана ошондой эле биздин трансформация курсунда толук төлөм жүргүзгөндөргө сонун белектер, бонустар берилет. Жашоо өзөгү курсу, 1 айлык жашоо өзөгү курсу сиздерге белекке берилет. Жана ошондой эле толук төлөм жүргүзгөндөргө миллиондук практикалар Телеграмдан өмүр бою сиздер үчүн акысыз доступка берилет. Түбөлүк доступ болот. Анда эмесе трансформация курсунда кандай модулдар бар жана сиздер бул курстан дегеле эмне аласыздар, ошол боюнча айтып берейин. Биринчи модуль трансформация курсу бизде негизинен 15 модулдан турат. Өзү негизги курс бул 10 модуль, негизги курсу. Ал эми 5 модулду биз сиздер үчүн бонус катары белекке берип жатабыз. Биринчи модульдан кеттик. Биздин жашообузда 95% биздин энергиябызды башкарган закон бул биринчи закон. Ал закондорду биз эгерде туура колдонсок, биздин жашообуздагы байлыктар бизге өздөрү келип башташат. Мисалы, кайсы закондор? Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жакта иерархия закону. Иерархия закону эмне жөнүндө? Ата энебизден ала турган жана энергияны туура кетире турган ата эне жөнүндө, бир туугандардын ортосундагы мамиле, бир туугандардын ортосундагы энергия жөнүндө жана үй бүлөдөгү биздин туура ордубуз жана энергияны туура берүү жана алуу боюнча. Экинчи ушул сыяктуу эле баланс закону берилген. Баланс законунда биз каяктан алабыз? Биз жашообузда көбүнчө энергияны сырттан издейбиз. Мисалы, акча тапсам, башкалар мени мактаса, башкалар мени сүйсө дей беребиз. Жана ошондой эле биз көбүнчө негативди сыртка чыгара беребиз. Биз канчалык негативди сыртка чыгарган сайын, биз сырттан ошончолук негатив ала беребиз. Эгерде биз канчалык сырттан мага акча келсин, сырттан мени башкалар мактасын деген сайын, биз сырт жактан жан дүйнөбүздүн оорусун алабыз, боль алабыз. Анткени баланс закону боюнча жана иерархия закону боюнча энергияны биз бир гана өзүбүздүн атабыздан жана апабыздан алабыз. Жана ошондой эле баланс законунда үй бүлө, чөйрө, максаттарга энергияны туура колдонуу боюнча бизде түрдүү жолдор бар. Себеби дегенде, биз максаттарга жетүү жолунда энергияны биз кайдан алабыз? Көптөгөн ушунчалык бизде курстар бар. Мен өзүм ушул убакка чейин көптөгөн психологиялык курстарда жүргөмүн, бирок энергиянын кайдан келгенин бир да жолу билген эмесмин. Көрсө, бул закондордун негизинде болот экен. Ал эми сиздерге 3-чү закон боюнча айтып өтсөм, бул лоялдуулук закону. Лоялдуулук закону бул биздин ата эне тегибизден келе жаткан окшоштук. Мен эгерде ата энеме окшошпой калсам, анда алар менден баш тартышат деген биздин ДНКда келе жаткан программалар бар. Үй бүлөдөгү, мисалы, биз аялдар ийгиликтүү болуп бара жаткан болсок,
жолдошубуз ийгиликсиз болсо, анда мен жолдошумдан өтүп кетпешим керек деп аялдар дагы жолдошуна бир деңгээлде болуусу зарыл болот. Жана ошондой эле чөйрөгө окшош программалар, чөйрөгө болгон лоялдуулук. Мына ошентип 3 закон биздин жашообузду башкарган закондор. Модулдун жыйынтыгында сиздер ар бир курстун катышуучусу жашоонун негизги болгон иерархия, баланс, лоялдуулук закондору жөнүндө түшүнүк алып, жана жашооңуздарда колдонуп баштайсыздар. Биздин курсубуз ушул 60 күндө гана колдонуп калбастан, сиздердин жашооңуздарга өмүр бою жана сиздердин балдарыңыздарга өмүр бою өткөрүп бере турган негизги программалар каралган. Ошондой эле практика аркылуу ата-эне, бир тууган, үй бүлө, чөйрө закондор боюнча ордуна коюшат. Ар ким өзүнө тиешелүү жашоо менен жашаганга уруксат алат. Баланс законунда энергияны туура колдонууну үйрөнүшөт. Өз алдынча жана шерик менен практика жасаганды үйрөнөсүздөр. Анткени сиздер көбүнчө бизде эмне кылат? Өзүңөр аткаргыла, өзүңөр жасагыла дейт. Ал эми биздин трансформация курсунда сиздер шерик менен жасаганды үйрөнөсүздөр. Шерик деген ким бул? Шерик деген бул сиз. Биз көбүнчө жан дүйнөбүз менен байланышканды билбейбиз. Ал эми биздин курста өзгөчөлүгү именно шерик менен иштегенди үйрөнөсүздөр. Жана өз алдынча жана шерик менен практика жасашат деп бул жакта сиздерге сонун бонустарды берип жатабыз. Иерархия, диагностикасы жана практикасы, лоялдуулук практикасы, баланс практикасы жана сиздерге дагы сонун пайдалуу гайдтар, чек-листтер берилген. Бир эле законду, бир эле модулду үйрөнгөндө сиздердин жашооңуздарда эң чоң жашооңуздардагы негизги результаттар көрүнө баштайт. Жана ошондой эле биздин экинчи модулубуз бар. Экинчи модулда биз жашообуздагы эң зыяндуу күнөөлүү сезимдер менен иштейбиз. Анткени эгерде мен жашоомдо бирөөнүн алдында күнөөлүү сезсем, анда мен сөзсүз түрдө өзүмдү жазалашым керек деп айтабыз, туурабы? Күнөөлүү сезим деген бул жазалоо деген сезим. Биздин модулда ата-эненин алдындагы күнөөлүү сезимдер, аборт болгон же түшүп калган балдардын алдындагы күнөөлүү сезимдер, бизге байкалбаган күнөөлүү сезимдер биздин канчалаган энергияны алып кете берет. Биз көбүнчө жолдошторубуз же кээ бирки үй бүлөдө измена болот. Анда дагы күнөөлүү сезимдер болот. Өтүп кеткен жакын адамдардын алдындагы күнөөлүү сезимдер, анткени биз көбүнчө жакындарыбыз өтүп кеткенде өзүбүздү алардын алдында мен чай бере алган жокмун атама, апама, же мен жакшы сөзүмдү айта албадым, убагында барктай албадым деп өзүбүздү алардын алдында күнөөлүү сезебиз дагы. Ошол эле учурда биз энергиябызды кереги жок, пайдасыз жака кетире беребиз. Жана ошондой эле таштап кеткен балдардын алдындагы күнөөлүү сезимдер. Мисалы бизде акыркы учурларда деги эле да балдарыбызды чоң ата, чоң энесине, тай энесине же туугандарыбызга берип коебуз. Ошол эле учурда бизде балдардын алдында күнөөлүү сезим пайда болот дагы. Анан кийин балдардын жашоосунда бир кандайдыр бир көйгөйлөр пайда болот. Анан биз ал көйгөйлүү проблемалар каяктан келгенин билбейбиз. Именно ошол баланы башка бирөөгө берип койгондуктан же таштап кеткендиктен биз именно балага сүйүүнүн ордуна күнөөлүү сезим бере беребиз. Ошондой эле турмуш курууга чейинки каталар. Бизде кээ бирки кыздар, кээ бирки жигиттер турмуш курганга чейин көптөгөн жашоолорунда ката кетиришет. Өздөрүн ошон үчүн күнөөлүү сезишет дагы. Турмуш курганы келгенде мен татыктуу жубай эмесмин, татыктуу жолдош боло алган жокмун, анткени мен бул убакка чейин кандайдыр бир каталарды кетирдим деп үй бүлөлүк мамилени курганда дагы жакшы мамиледе боло алышпайт. Эмнеге? Анткени күнөөлүү сезим болот дагы. Аны биз өзүбүз байкабайбыз. Биздин энергетикалык дүйнөбүздө бири-бирибизге күнөөлүү сезимдерди берип, ортодо жакшы мамиле болбойт. Анткени биздин өзүңүздөр байкагандай, биздин методикабыз абдан терең болгондуктан именно ошол нерсени биз практикалар аркылуу табабыз. Жана ошондой эле эне сүйүүсүн акчага алмаштырган энелердин күнөөлүү сезимдери. Өзүңүздөр көргөндөй эле, азыркы учурда көптөгөн айымдар акча үчүн чуркап иштейбиз.
ошол эле учурда биринчи орунга акчаны коюп койгондуктан биз балдарыбызды унутуп калабыз. Анан балдарыбыз ооруп баштайт. Балдарыбызда дагы түрдүү көйгөйлөр болот. Биз эмнеден ооруп жатканын билбейбиз. Биздин именно биздин практикалардын жардамы менен сиздер балдарыңыздарга эгерде акча табам деген болсоңуз, бул практикаларда балдарыңыздарга күнөөлүү сезимдин ордуна сүйүүңүздөрдү берип баштайсыздар. Бул модулдун жыйынтыгында ар бир курстун катышуучусу жашоосунда болгон күнөөлүү сезимдери менен жана практикалар аркылуу иштеп, ал сезимдерден арылса болот. Катылган эч кимге айтпаган сырларын, кетирген каталарын, жан дүйнөсүнөн сыртка алып чыгып, күнөөлүү сезимден такыр арыла алат. Адам баласы өзүнүн жашоосундагы күнөөлүү сезимдерден арылганда, жашоосундагы баардык тилектер, максаттар өзүнөн өзү эле орундала берет. Адам баласы өзүнүн жашоосундагы күнөөлүү сезимдерден арылганда, жашоосунда ден соолук, үй бүлөдөгү мамиле, сүйгөн жумушу жана финансы өзүнөн өзү эле ордуна келип баштайт. Өз алдынча жана шерик менен практиканы дагы именно ушул багытта иштей алышат. Жана ошондой эле бизде бонустар, диагностикалар, аудио, видео практикалар и гайд чек-листтер сиздерге кагаз түрүндө, практика түрүндө жана диагностика түрүндө толугу менен берилет. Себеби дегенде биз кулагыбыз менен угабыз, көзүбүз менен көрөбүз, колубуз менен жасайбыз, сезимдерибиз менен сезебиз. Ошондо анан бизде эң сонун трансформациялар жүргүзүлөт. Ал эми 3-чү модулубуз бул капачылык, таарыныч, терс ойлордон, негативден арылуу. Бул модулда практикалар, эң сонун практикалар берилген. Ата-энебизге болгон капачылыктан арылуу, жолдошубузга болгон капачылыктан арылуу. Биз себеби дегенде ата-энебизге болгон капачылыктан, балалыктан билбейбиз. Биз ойлойбуз, көпчүлүк айтышат, мен ата-энеме капа эмесмин, менде баары жакшы дешет. Бизде практикаларды аткарып жатканда жан дүйнөбүздөгү катылып жаткан капачылыктар сыртка чыгып, андан арыла баштайт. Жана ошону биз жолдошубузга көрсөтүп баштайбыз. Жолдошум күнөөлүү, жолдошум мен жолдошума таарындым деп. Жубайыбызга болгон капачылыктан арылабыз. Мени курчаган чөйрөгө болгон капачылыктан арылабыз. Жашоомо болгон таарынычтан арылабыз. Өзүңүздөр байкагандай эле, жашоосунда капа болгон адамдардын көпчүлүгү наалыган адамдар болушат, таарынган адамдар болушат. Чөйрөдө биз байкайбыз, жашоодо кээде өзүбүз дагы аябай таарынчак болобуз. Бирок ошол таарыныч каяктан келгенин именно ушул практикалардын жардамы менен таап, ошол күнөөлүү капачылыктардан арылсаңыздар болот. Модулдун жыйынтыгында сиздер бул модулда биздин жашообуздагы капачылык, таарынычтын тийгизген таасирлери, кесепеттери боюнча толук маалымат алып, ар бир курстун катышуучусу жашоосундагы капачылык, таарыныч сезимдери менен практикалар аркылуу иштеп, ал сезимдерден толук арылса болот. Сиз таарынычтан арылсаңыз, сиздин жашооңузга жарык нур чачырайт. Капачылык менен иштегенде сөзсүз түрдө биз тамыры менен иштешибиз керек. Биз канчалык тамырын тазалаган сайын биздин жашообузда ошончолук чындыгында жарык нур, жашообуздагы эң сонун нерселер бизге көрүнүп баштайт. Өз алдынча жана шерик менен практика жасаганды үйрөнөсүздөр жана жасайсыздар. Мындайча айтканда, өзүңүздөр психолог болуп, өзүңөр мини разбор жасаганды үйрөнөсүздөр. Бул жакта айтылгандай, караңыздар, диагностикаларды өзүңүздөргө жасаганды үйрөнөсүздөр. Аудио, видео практикаларды өз алдынча колдонууга үйрөнөсүздөр. Шерик менен жана өз алдынча, жана ошондой эле сиздерге кагаз түрүндө гайдтар, чек-листтер берилет. Жана ошондой эле 4-чү модуль бул мен өзүмдү сүйөм. Биз көпчүлүк учурда өзүбүздү сүйбөгөнүбүздү байкайбыз. Көптөгөн жерлерде айтышат, өзүңдү сүйүшүң керек, биринчи орунга өзүңдү коюшуң керек дейт. Сиздер биздин курста 4-чү модулда сүйүү булагынан чексиз сүйүүгө толосуз. Именно ошол булактан сүйүү алып, өзүңүздү сүйүүгө толтурсаңыз болот. Менин денем, менин гана денем.
биз денебизди кабыл алганды үйрөнөбүз. Көбүнчө биздин фокусубуз сыртта. Тигинин келбети мындай экен, тиги мындай экен деп биз көбүнчө фокусубузду сырттагы адамдарга коебуз. Ал эми биздин практикаларда сиздер өзүңүздөрдүн денеңиздердин плюс жактарын, өзүңүздөрдүн денеңиздердин артыкчылыктарын жана өзүңүздөрдүн денеңиздердин баалуулуктарын карап, денеңиздерди кабыл алганды үйрөнөсүздөр. Модулдун жыйынтыгында жашообузда болгон сүйүүнүн канчалык деңгээлде, өзүбүзгө болгон сүйүүнүн канчалык деңгээлде орду бар экенин билесиздер. Бизнесте, мамиледе, акча табууда, өзүбүздүн сүйүктүү жумушубузду табууда, ден соолук адамдын күзгүсү экендигин таанып биле аласыздар. Сизде сиз гана барсыз. Сиз жашооңузга өзүңүз гана жооп бересиз. Ошол жөнүндө дагы практикалар аркылуу биле аласыз. Өз алдынча жана шерик менен практика жасап, дагы да өзүңүзгө психолог жана өзүңүзгө мини разборлорду жасайсыз. Бул практикада дагы, бул модульда дагы сиздер диагностикаларды, мини разборлорду, аудио, видео практикаларды жана гайд чек-листтерди алып, аларды сиздер толук кандуу колдонсоңуздар болот. Ал эми биздин 5-чи модуль бул бактылуулук программасы. Бактылуулук программасында биз көбүнчө эмне кылабыз? Көбүнчө биз өзүбүздүн бактылуу экенибизди байкабайбыз. Көбүнчө мен практикаларымда, менин жашоомдогу, менин клиенттер менен иштеген практикада сиз өзүңүздү качан бактылуусуз деп айта аласыз дегенде алар мага жооп беришет. Мен акчам көбөйгөндө, машиналуу болгондо, үйлүү болгондо бактылуу болом дешет. Ал эми биздин ушул модульда сиздердин турганыңыздар бактылуу экениңиздерди үйрөнөсүздөр. Мен бул бакыт. Бакыт деген эмне? Азыр ушул жерде жашаганды үйрөнүп, эмне үчүн адамдар бактылуулукту сырткы дүйнөдөн издешерин түшүнөсүз. Бактылуулуктун башатын түшүндүргөн баалуу практикалар менен иштейсиздер. Кайра төрөлүү, бактылуулук, өзүбүздү сыйлоо практикалары берилет. Өз алдынча жана шерик менен практика жасайсыздар. Жана адаттагыдай эле бизден сиздерге практика көбүнчө бизде практика негизинен практика жасалат. Анткени биз окуй беребиз, бирок аны сабак бүткөндөн кийин унутуп калабыз. Ал эми биз практика жасасак, практиканын жардамында, диагностиканын жардамында, аудио, видео сиздер үчүн атайын сонун деңгээлде жазылган видео практикалар, гайдтар, чек-листтер ар тараптан кабыл алганга сиздерге жардам берет. Бактылуулук бул негизинен биздин жашоонун негизги булагы. Анткени биз бакыт дегенди билбесек, биздин фокусубуз дайыма минуста боло берсе, биздин энергиябыз да ошончолук минуска кете берет. Ошон үчүн биз мен бактылуумун деген негизги бактылуулук кайдан келет? Ошону билсек, анан биздин фокусубуз ошончолук бактылуулукка койсок, биздин энергиябыз да ошончолук үйдө көтөрүлүп кете берет. Кийинки модулубуз 6-чы модуль эмоция жана сезимдер. Эмоция бул эмне, сезим жана эмне деген суроолорго сиздер именно ушул модульдан жооп аласыздар. Анткени бизде көптөгөн сезимдер бар, эмоциялар бар. Кыжаалат болобуз, кыжырыбыз келет, ачуубуз келет, сүйүнөбүз, сүйөбүз, бирок баарын сыртка чыгарбай ичибизден кыжаалат боло беребиз, ичибизден жинибизди келтире беребиз, ичибизден сүйүнө беребиз, бирок аны эч качан сыртыбызга чыгарбай катаган бойдон тура беребиз. Бул модульда эмне үчүн адамдар эмоция жана сезимдерин сыртка чыгарышпайт, толук түшүнүк алабыз сабактын жардамы менен. Кыжаалат болуу, ачууну келтирүү, сүйүү сезимдери сыртка чыгаруу практикалар аркылуу сиздер сезимдериңиздер менен иштегенди үйрөнөсүздөр. Жана ошондой эле бул жашоодо эмоцияларыбызды, сезимдерибизди сыртка чыгарган сайын биздин жашообузга ийгиликтер келе баштайт. Анткени биздин баардык ичибизге жута берген эмоциялардын баардыгы биздин энергиябыздын 85%-ын
чогуу жутуп ичибизге алып кетип, ичибизден эмоциялык энергияны жей баштайт. Ал эми келген эмоцияны, сезимдерди сыртка чыгарып, айтып, сүйлөп, сүйүнүп, кубанып турсак, биз 85% энергияны алдыбызга келе жаткан максаттарыбызга, ийгиликтерибизге, чың ден соолугубузга, сүйүүбүзгө, балдарды сүйгөнгө, жолдошубузду сүйгөнгө жана ата энебизге болгон ыраазычылыкка жумшайбыз. Бул практикада дагы, бул модульда дагы сиздер өз алдынча жана шерик менен практика жасайсыздар. Жана ошондой эле сиздерге диагностикалар, аудио, видео практикалар, гайд, чек-листтер берилет. Ал эми кийинки биздин модуль бул 7-чи модуль. Максат коюу. Максатты биз кантип коебуз? Биз көбүнчө эмне деп айтышат? Мен максат койдум, бирок алдыма кете албай жатам. Биз максатты туура коюуну үйрөнөбүз. Чыныгы биздин жан дилибизден, жан дүйнөбүздөн чыккан максатты койгонду үйрөнөбүз. Анткени көпчүлүгү максатты башка бирөөнүн максатын коюп алышып эле анан ошол максатка жете албай кыйнала беришет. Ал эми биз бул жакта 7-чи модульда чыныгы, орусча айтканда искренний максатты койгонду, максатты табабыз. Максат коем, бирок келээрине ишенбейм дешет. Модулдун жыйынтыгы чыныгы максаттар бизге эмне үчүн керек, кантип аларды тез орундатабыз деген суроолоруңуздарга жооп аласыздар. Жан дүйнөдөн чыккан максаттар тез орундаларын түшүнөсүздөр. Максаттарды аныктоо, максаттарга жетүү боюнча практикалар жана өз алдынча жана шерик менен иштөөгө сиздерден биз дайыма талап кылабыз иштөөнү. Бул модульда дагы сиздерге биз бонустарды беребиз. Диагностикалар, шерик менен жасоо, аудио, видео практикалар, гайд, чек-листтер жана ошондой эле мен ар бир модулду сиздерге сабак өтүп, өз алдынча дагы түшүндүрүп, чайнап, жутканга даярдап берем. 8-чи модульда жашоодогу ордум, орусча айтканда моё предназначение деп айтабыз, сүйгөн жумушум жана мен. Биз көбүнчө окуу жайына тапшырганда эмне кылабыз? Атабыз экономист бол десе, экономист боло алабыз, же медик бол десе, медик боло алабыз да. Анан кийин жумушубузга, келечекте жумушубузга мойнунан байлагандей болуп бара беребиз. Бирок сиздер өзүңүздөрдүн бул жашоодогу ордуңуздарды адам баласы бул дүйнөгө жумуш аркылуу бири-бирине жардам берүүгө келгендигин түшүнүшөт. Жумуштан эгерде сиздер рахат алсаңыздар, бул жашоодогу ордуңуздарды тапкандыгыңыздар, туура ордуңуздарды тапканыңыздарды түшүнөсүздөр. Бул жашоодогу ордуду туура табуу практикасы сиздерге берилет, өз алдынча жана шерик менен иштейсиздер. Анткени шерик менен иштөө сөзсүз түрдө бизде шарт коюлган. Жана бул бонуста, бул модульда дагы азыр сиздер үчүн атайын диагностик, аудио, видео практикалар, гайдтар, чек-листтер берилген. Бизде практика сөзсүз түрдө колдонулат. Анткени практикасыз бизде трансформация болбойт. Ошондой эле 9-чу модульда менин ата эне тегим. Биз көбүнчө өзүбүз гана ойлойбуз да, мен ийгиликке өзүм гана жетишем, мен гана бармын бул жашоодо, мен жалгызмын, мен өзүм жалгыз баарына жетишем деп ойлойбуз. Бирок биздин өзүңүздөр угуп тургандай эле кванттык психология берилгендиктен да ар бир адамдын кванттык сезимдер талаасы бар. Квант бул психология, физикалык жактан түшүндүрмө. Эгерде биз өзүбүздүн жалпак тилге которсок, ар бир адамдын сезимдери бар. Ал сезимдерде биздин ата жана эне тегибиз биздин каныбызда, ДНКда берилген. Именно ошол ДНКда биздин ата эне тегибизден келе жаткан программалар бар. Модульда сиздер бул жашоодо бизге сүйүүнү, энергияны ата жана эне тегибиз берерин түшүнүп,
толук түшүнүк алабыз. Ата жана эне тегибиздин күчүн кабыл алуу практикасы менен өз алдынча жана шерик менен иштейсиздер. Чындыгында бул абдан сонун модуль. Бул модульду иштегенден кийин биздин жашоодогу чоң результаттарга максат койсок болот. Анткени биздин тегибизде түрдүү бай адамдар болгон. Именно ошол байлардын касиеттерин, күчтөрүн, сүйүүлөрүн алып биз чоң ийгиликтерди жаратууга болот. Жана именно ошол биздин тегибиздеги деструктивная программа деп коет, бузулган программаларды дагы биз ушул жактагы диагностиканын, практиканын жардамында шериктер менен иштесек болот. Жана ошондой эле сиздерге аудио, видео практикалар, гайдтар, чек-листтер берилген. Ал эми 10-чу модуль менин жан дүйнөмдүн бүтүндүгү. Мен сени издейм, менин жан дүйнөм. Бизде көпчүлүгүбүздө биз жан дүйнөбүздү чындыгында такыр эске алган эмеспиз. Жан дүйнөбүздү чыккан унутуп калганбыз. Эгерде сиздер бул модулду жакшылап иштей турган болсоңуздар, анда биздин ийгилигибиз ата энебиздин бири-бирине болгон мамилесинин көз карандыгы экендигин түшүнөбүз. Жан дүйнө бүтүндүгү кабыл алуу практикасы менен сиздер өз алдынча шерик менен дагы иштей аласыздар. Бул практикада сиздер диагностикалардын жардамы менен, аудио, видео практикалардын жардамы менен жана гайд, чек-листтердин жардамы менен иштейсиздер. Практикада кабыл аласыздар. Жан дүйнөнүн бүтүн деген бул эки жүрөк, атадан келген сүйүү, ападан келген сүйүү эки жакка чачырап кетет. Ошону сиздер практикалардын, сабактардын жардамы менен бириктире аласыздар. 11-чи модуль бакма баламын. Бизде кыргыздарда көпчүлүгүбүздө эле бизди ата энебиз, чоң ата, чоң энебизге же тайнебизге берип койгон. Ошол учурда биздин жан дүйнөбүздө апа мени эмнеге таштап кеттиң деген боль, капачылык алып кеткен. Сиздер ушул модульдун жардамы менен кичинеңизде ата энеңиздин колунда эмес, башка жакын туугандардын же чоң ата, эненин колунда өскөн балдарга сиздерге сүйүү берүүнүн жана эгерде сиздер да балдарыңыздарды чоң ата, чоң энесине же жакын туугандарга берсеңиздер, алардын алдындагы күнөөлүү сезимдерден арылып, алар менен үзүлүп калган сезимдерди улап, аларга ордуна калыптандырып, багытына келтирген практикалар менен иштейсиздер. Темага байланыштуу практикалар жана өз алдынча жана шерик менен иштөөгө мүмкүнчүлүктөр берилет. Бул модульда сиздер дагы деле диагностикалар менен, аудио, видео практикалар жана гайд, чек-листтер сиздерге берилет. 12-чи модуль бул менин кайын журтум. Бизде бул көйгөй абдан көп кездешет. Менин кайненем, кайнатам баарына күнөөлүү, себепкер, келиним, күйөө балам менин оюмдагыдай чыккан жок деп бизде абдан көп адамдар кайрылышат. Ушул модульда сиздер кайын журт темасындагы түшүнбөстүктөрдүн түпкү себебин аныктап, анын өзөгүн suuruunun üstünde kеңири түшүнүккө жетишесиздер. Кайын журтка байланышкан суроолордун жообун таап, практика менен өз алдынча жана шерик менен иштөөгө толук мүмкүнчүлүктөр болот. Кайын журтуңуздар этегинде бул сабактын именно ушул модулдун этегинде сиздер көрсө кайын журтум эмес, баардык нерсе өзүмдө турбайбы деп диагностикалардын, аудио практикалардын, гайд, чек-листтердин жардамы менен иштей аласыздар. Андан кийинки модулубуз бул мен миллионер. Анткени биздин жашообузда биз көбүнчө миллион сумманы
менин жашоомдо бул сумма эч качан болбойт деп ойлошуңуз мүмкүн. Же миллион тапкан күндө дагы өзүбүздүн бактылуулугубузду жана ошол тапкан миллиондон эч качан рахат алууну билбейбиз. Биз ушул модулдун жардамы менен жашообузга миллиондун оңой келишин жана биздин жашообуздагы бар миллиондордон рахат алууну үйрөнөбүз. Мына миллиондук энергия, миллион жана мен. Сиздин жан дүйнөңүз эмне үчүн миллиондорду кабыл алууга даяр эместигин ушул сабакта диагностика кыласыз жана шерик менен жана өз алдыңызча иштеп түпкү себебин таап, диагностика, видеопрактика, гайд чек-листтерди колдоносуздар. Андан кийинки биздин 14-чү модуль бул сөзсүз түрдө биз жандуу бүтүрүү кечесин сиздер үчүн атайын уюштурабыз. 1000 уккандан бир көргөн артык дегендей, бул модулдун, бул сабактын жыйынтыгында сиздер 2 ай бою онлайн шериктериңиздер менен билимди алып, онлайн билим алып, шерик менен иштеген билимдериңиздерди биз ушул 9-чу потокто сиздер үчүн атайын ретритти, атайын бүтүрүү кечесин тоо койнунда ретрит катары өткөрүүнү чечтик. Анткени таза абада, табигаттын, жаратылыштын койнунда практика жасап, ошол жакта бири-бирибиз менен иштеп, ошол жакта бири-бирибиз менен көрүшүү бул абдан сонун. Эң күчтүү трансформация именно биздин кыргыз элимдин, кыргызымдын тоолорунда сонун болот. Күчтүү болот. Биздин трансформация курсунда 24 саат бою, жумасына 7 күн бою, 6 күн бою берилген. Негизинен мен жана менин командам, сиздердин, менин кураторлорум сиздерге чын жүрөктөрүнөн кызмат көрсөтөт. Сиздердин бир дагы сурооңуздар жоопсуз калбайт. Курстун катышуучуларына жашоо өзөгү курсу белекке берилет. Эгерде сиздер 100% толук төлөм жүргүзсөңүздөр, биздин жашоо өзөгү 5-чи потоктун толук программасы сиздерге белекке берилет. Трансформация курсунда заманбап курсу, заманбап студияда тартылган сабактар, атайын сиздерге ыңгайлуу болуш үчүн так, таза үн менен биз заманбап студияда тартканбыз. Жана ошондой эле заманбап студияда жазылган тунук, таза үн менен практикалар берилген. Курс учурунда жандуу практикалар. Эгерде сиздер жандуу кааласаңыздар, анда бири-бириңиздер менен жолугуп жандуу практикаларды өткөрүп турсаңыздар болот. Жана ошондой эле сиздер бул курсту толук ийгиликтүү аяктаган соң сиздин жашооңуз, сиздин тандооңуз экенин түшүнөсүз. Максатыңыздын орундалышын башкалардан күтүп отурбастан өз жашооңузду өз колуңузга аласыз. Трансформация курсу бул жашоодогу бардык берекени, ырыскыны, чоң результаттарды, ийгиликти, өзүңүздү таанууну көрсөткөн жана жашооңуздун рахатын тартуулаган эң күчтүү трансформация курсу. Трансформация курсуна төлөө жолдору Элсом 0791 97 79, М-банка төлөсөңүздөр болот, Оптимага, картага, номер боюнча төлөсөңүздөр болот. Жана Тинькофф, Россиядагылар Тинькоффко которууга болот. Бул жерде менин картам жана менин жолдошумдун картасы коюлган, анткени ошондой бизге ыңгайлуу болгон. Курстун баасы 12 000 сом. Анткени 12 000 сом чындап айтканда биздин жашоодогу болбогон эле акча десек болот. Себеби дегенде биздин жашообуздун баалуулугу 12 000 эмес, миллиондогон жана чексиз баалуулуктарга ээ турат. Жана ошондой эле сиздер үчүн биз бул курста атайын толук төлөм жүргүзгөндөр үчүн дароо толук төлөмдү жүргүзсөңүздөр, 12 000 сомду дароо жүргүзсөңүздөр, сиздерге жашоо өзөгү курсу белекке берилет. Өмүр бою миллиондук практикалар белекке жана 4 сферадан бонус сабактарын белекке аласыздар. Жана ошондой эле рассрочка каралган бул курста.
Эгерде сиздер азыр 2000 сомду төлөп 4 сферадан белек аласыздар жана 15 апрелге чейин 12.000 сомду бөлүп мисалы 2000 андан кийин 5000 андан кийин 5000 кылып бөлүп төлөөгө болот. Жана ошондой эле биздин трансформация курсубуздун 9-потогу 15 апрелде башталат. Рахмат көңүл бурганыңыздар үчүн мен сиздерге ыраазымын. Биз сиздерди трансформация курсунан күтөбүз. Мен жана менин командам сиздер үчүн дайыма кызматта.